катышуучу командалар даяр. Союздун тарашы менен эле жаш өспүрүмдөрдүн кышкы оюндары өткөрүлбөй. Жаш спортчулар чындап унутулган эле. Быйыл Дене тарбия жана спорт департаменти аракет көрүп, каражат таап, жаш балдарды чындап кубантты. 3 облустан келген балдардын чыгымын толук көтөрдү. Эми балдардын аракетинин өзүнөн гана. Бул жака келгениме аябай сүйүнүп атам. Кубанып, сүйүнүп, мактанып место алгым келет аябай. Тренировка аз болуп, дыхание да жетпей койду көп. Бийик бекен, кандай? Бийик кокол. Бийик, кар жукаракта мынданчы. 80ден ашык катышуучу заявка бериптир эле, бирок ошо где-то бир 70дей келди окшойт. Акырындык менен ушуну баштап, эмки жылы жыл сайын өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Буюрса ошо бул долбоордун келечеги кенен десем жаңылышпайм да. Эми лыжа тебүүнү өзгөчө сүйгөн жаш спортчулар үчүн жыл сайын мындай иш-чара өткөрүү белгиленип жатат. Азыр 3 гана облустан балдар тартылса, кийинки жылдарда баардык облустардан катышуусу колго алынышы керек. Единственное, что плохо, у нас нету инвентаря, у нас нету спонсоров. Эң башкысы биздин балдардын лыжа тебүүсү үчүн инвентарлары жок, демөөрчүлөрүбүз да жок. Анан буга мамлекет тарабынан колдоо болсо, тийиштүү жабдыктарды заман талабына жараша лыжаларды алсак, жакшы болот эле. Ал эми өспүрүмдөрдүн кышкы оюндарындагы экинчи бөлүгү бул хоккей боюнча таймаш. Каракол шаары хоккей боюнча турнирди биринчи ирет өткөрүүдө. Жаш өспүрүмдөр арасындагы мен чемпион атындагы долбоордун эң кызыктуу оюндары мына азыр Каракол шаарындагы стадиондо хоккей боюнча башталды. Бул жерге азыр Бишкек шаарынан 1, Нарындан 1, ал эми Ысык көлдөн 2 команда чыккан. Албетте бул жаш өспүрүмдөр арасындагы спорттун бул түрү жаңыдан өнүгүп келе жатат. Бул жакшы өнүксүн, мындан ардагы кызыгуулар көп болсун деп быйыл Дене тарбия департаменти мына ушул оюндун баш байгесине 200 000 сом койгон. Азыр оюн жаңыдан гана башталды. Биз баарыбыз тең кичи жашыбыздан хоккей менен машыгабыз. Мен чемпион деген турнирге келгенбиз. Катуу даярдандык, көп опыт алдык, бүгүн уталы деп келдик. Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматында лыжа спортуна дагы хоккей боюнча таймашка да бирдей байге фонду коюлду. Биринчи орунду камсыздаган тайпага 200 000, экинчиге 100 000, ал эми үчүнчү орунга 50 000 сом берилет. Оюндар 27 декабрда жыйынтыкталат. Эми бул оюндарды жыл сайын салттуу түрдө өткөрүү белгиленип жатат. Эске сала кетсек, өспүрүмдөрдүн кышкы спорт оюндары акыркы 25 жылдан бери өткөрүлгөн эмес. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.